Генерал Сыймык Жапыкеев: кошунаң үйүңдү затоп кылып жиберсе деле ремонттоп берет. Эгерде кошунаң кокустан эле сууну каптатып затопление кылып жиберген болсо, ал сөзсүз келтирилген чыгымды төлөп толугу менен ремонт иштерин жасаганга милдеттүү. А биздин кошуна затопту кой, атайын куралы менен келип өлтүрүп, өрттөп жиберсе да чыгымды биз өзүбүз төлөйбүз дегенин түшүнүш кыйын болду. Анда международный военный трибуналардын эмне кереги бар, ошолор толук иликтеп баасын бериши керек. Түшүнөт элем, эгерде эки киши урушка кетишип, өз ара чечишип алдык, эч кимге доом жок деп милицияга арыз жазбай коюшса болот эле. Азыр мамлекеттик аралык жаңжал чыгып турат. Биз өзүбүз чечишип алабыз, эч кимге доо койбойбуз деген болбойт. Жалбырак ТВ. Фотофакт: жаңжал тутанган головной суу бөлүштүрүүчү жайдын асмандагы көрүнүшү. Спутник Кыргызстандын фото кабарчысы кыргыз-тажик чек арасындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайды кадрга түшүрдү. Эки мамлекеттин ортосундагы кагылыш дал ушул жайда башталган. Кыргызстандын суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Алмазбек Сокеев стратегиялык объект Кыргызстандын аймагында жайгашканын айтты. Ал үчүн 1970-жылы курулуп, 3 жылдан кийин эксплуатацияга берилген. Сокеев головной тууралуу бир нече тарыхый фактыны келтирди. Головной суу бөлүштүрүү жайы жайгашкан Ак Суу дарыясы 3 мамлекетти суу менен камсыздайт. Протоколго ылайык 1980-жылдардан бери Кыргызстан суунун 37% пайдаланат. Ал эми Тажикстан 55, Өзбекстан 8% керектейт. Совет мезгилинде суу пайдаланылган жерлерге жараша бөлүштүрүлүүчү. Ошол мезгилде Кыргызстан 11 000 гектар жерди өздөштүрсө, Тажикстанга 21,3 миң гектар, ал эми Өзбекстан 1,6 миң гектарын колдонгон. Адис буга чейин головной боюнча Тажикстан менен чыр чыкпаганын айтып, суу бөлүштүрүүчү жай Кыргызстандын аймагында жайгашканын жана ага бардык тастыктоочу документтери бар экенин белгиледи. Архивдик документтерге ылайык Кыргыз СССР головнойду ишке ашыруу үчүн 384,2 миң рубль короткон. Эске салсак, буга чейин Тажикстандын УКМКсы головной Тажикстандын аймагында жайгашканын, кыргыз тарап аны басып алганын айткан. Бирок Кыргызстандын чек ара кызматы бул маалыматты четке каккан. Булак Спутник чекитке ийже. Баткенге жалпы 573 тонна гуманитардык жардам жеткирилди. Баткен облусуна 4-майга карата жалпы 572.931 тонна гуманитардык жардам жеткирилди. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Гуманитардык жардамдын 515.081 тоннасы жабыркаган үй-бүлөлөргө берилип, 57.850 тоннасы кампада сакталууда. Алардын негизгиси азык-түлүк, кийим-кече, турмуш тиричиликке керектелүүчү буюмдар жана гигиеналык каражаттар. Гуманитардык жардамдарды туура жана даректүү бөлүштүрүү боюнча түзүлгөн облустук комиссиясынын көзөмөлү менен бөлүштүрүлүп жатат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле облустук өкүлчүлүктүн атайын эсебине ушул убакытка чейин жалпы 11.684.805 сом каражат которулган. Белгилей кетсек, учурда Баткендеги чек ара чырынын кесепетинен жабыркаган тургундар үчүн өлкө аймактарында гуманитардык жардам чогултулуп жатат. Баткенде 28 апрелде башталган окуядан 107 үй, 2 мектеп, 1 фельдшердик жана акушердик пункт, 3 чек ара бекети, 1 бала бакча, 10 май куюучу бекет, ички иштер бөлүмүнүн 1 имараты жана 8 дүкөн талкаланып өрттөлгөн. Арткылоодо 186 жаран жаракат алып, 36 киши каза болду. Булак Т-медиа чекитке ийже. Өмүрбек Суаналиев кызматтан кетти. Бул тууралуу жергиликтүү ММКлар өздүк булактарына таянып жазышууда. Алардын билдиргенине караганда, Баткен облусунун губернатору Өмүрбек Суаналиев өз кызматынан кетүү тууралуу арыз жазган. Булак Коом чекит пресс. Кечээден бери интернетте уулдуу болуп, Камчыбек Ташиев тажиктерден эч нерсе сурабайбыз деди. Өлгөндөрдүн кунун доолабайт экен деп тим эле жер сабап атышат. Мунун баары чымындан пил жасап айтканын бурмалап ийген кабарчылардын кесепети болду. Чындыгында Камчыбек Ташиев Тажикстан тарапка чыгымдын бир бөлүгүн көтөрүп бери деп кайрылбайбыз. Биздин өзүбүздүн күчүбүз жана мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элдин үйлөрүн курабыз. Эгерде кайсы бир убакта Тажикстан кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп, биз ошол кылган зыянчылыкты толтуруп беребиз деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бирок азыркы күндө биз Тажикстандан жардам бер деп суранбайбыз деп атат. Кана албайбыз дегене. Азыр суранбайбыз деп атат. Эмнеге суранып жалдырап алабызбы чыгымдарыбызды? Эшикте 21-кылым биз алардан мыйзамдуу түрдө соттошуп, 10 эселеп тургандан төлөттүрүп алабыз.
Кантип эле Ташиев өлгөндөргө кондоолабай калсын, ал өмүрү өткөнчө акыретте да мунун кулун сурап жүрүп өтүп кетсе керек. Ансыз да иши чачынан көп болуп бараң турган кишини тепселей берүү кимдерге ырахат тартуулап атат билбейм. Чындыгында азыр анын кызматта турганы укмуштуудай коркунуч болуп атат тажиктерге отко май чачпай тургула. Чолпон Байзакова. Баткенде күйүүчү майды Тажикстанга ташуу уланууда. Бул тууралуу күбөлөр социалдык тармакка видеолорду жарыялады. Алардын айтымында аткезчилер өз иштерин кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал жыйынтыктыга электеле баштаган. Жүк ташуучулардан эмне үчүн контрабанда менен алектенип жатканын сураганда айдоочу солярканы Тажикстанга эмес, Лейлик районуна алып бара жатканын айткан. Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев контрабанда менен да катуу күрөш жүргүзүлөрүн айтып, Кытай менен Тажикстандын чек арасында контрабанда токтотулаарын убадалаган. Улак репортер Чекит Кейджи. Садыр Жапаров биринчи болуп ок атпоого бекем көрсөтмө берген. Президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасындагы ук атуулар боюнча кайрылуу жасады. Анда арачыларга биринчилерден болуп ок чыгарбоо үчүн катуу көрсөтмө бергенин айтты. Себеби жаңжал уланып кеткенде эки тарап тең чоң жоготууга учурамактыгын билдирди. Бул тууралуу Клуб Кейджи сайты жазып чыкты. Кыргызстандын чегинен чыкпоого, биринчи болуп ок атпоого бекем көрсөтмө бердим. Себеби чата кырбаса эки тарап тең мындан чоң жоготууларга учурамак. 100 миңдеген үй бүлөлөр кайгы муңга бөлөнмөк. Ушуну элибиз туура түшүндү деп ойлойм. Кудай жалгап эки тарап кандуу согушту токтоттук. Кагылышуу да канча убакытка уланмак, бир жараткан билет, деди ал. Жапаров андан сырткары ар бир чарчы метр жер үчүн жан аябай салгылашкан жоокерлердин эрдигине башын ийип таазим этерин кошумчалады. Андан сырткары 12 жашар өспүрүмдүн өлүмүнө кайгырып, ичимен кан өтүп турганын да белгилеген. Президент ошондой эле чатакты токтотуунун бир гана жолу дипломатиялык жол болгонуна токтолду. Мен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен 2 ирет сүйлөштүм. Чатакты ырбатпоо үчүн чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялар ортосундагы иштен натыйжасында тийиштүү протоколго кол коюлду, деди ал. Өлкө президенти өз кайрылуусунда чагымчылар сырткы күчтөрдөн дагы коркунучтуу экенин унутпоого чакырган. Жапаров мындан ары чыр-чатакка жол бербөө жана алдын алуунун альтернативдүү жолун сунуштады. Мындан ары жаңжалды алдын алуу максатында коңшу же аралаш жашаган айылдарда эки тараптын сыйлуу аксакалдарынан, урматтуу адамдарынан турган тынчтыкты сактоо комиссиясын түзүүнү сунуш кылып жатам, деди ал. Социалдык тармактарда АКШнын Вашингтон Пост гезити Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду диктатордук ыкмалары үчүн кескен сынга алды деген макала жарыяланды. Ал Facebook группаларда кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдын жагдайында тарады. Медиа бул маалыматты текшерип көрүүнү чечти. Бөлүшүп жаткан бул макаланын орус тилиндеги версиясын news.tajinfo.org сайты жазып чыккан. Аталган сайтка кирсек, маалымат 2019-жылдын 3-ноябрында жарыяланганын көрүүгө болот. Порталдын башында бул ЖММК тажик позициясыныкы деп жазылган. Анда АКШнын эле эмес, дүйнөлүк басылмалардын эң таасирдүү гезиттеринин бири болгон Вашингтон Пост гезити Тажикстандагы эркин басма сөзгө кысым жасоону токтотуш керек деген макаласын жазды. Тажикстандын президентин кескин сынга алып, анын колдонулуп жаткан ыкмаларын диктатордук деп атады. Вашингтон Посттун редакциясынын атынан жарыяланган макала Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы Озади радиосунун кабарчыларынын аккредитацияланбашына байланыштуу кырдаалдан улам келип чыккан деп жазылат. Мындан сырткары Тажикстандагы басма сөз эркиндигине токтолуп, андагы Вашингтон Постко шилтеме берилген. Вашингтон Постко кирсеңиз, Тажикстандын президенти тууралуу макала 2019-жылдын 31-октябрында пикир Тажикстандын эркин басма сөздү кысымга алышып токтотулушу керек деген тема менен жарыяланганын көрүүгө болот. Макалада Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өзүнүн чоң үй бүлө мүчөлөрүнө жогорку кызматтарга дайындаганы, 2016-жылы президенттин кызына Тышкы иштер министрлигинин кызмат орду берилгендиги жарыяланганы үчүн Эркин Европа Азаттык үналгысынын тажик кызматы болгон Озади радиосунун кызматкерлеринин аккредитациясын жокко чыгарганы жазылган. Муну менен Эмомали Рахмон диктатордук кылып, басма сөз эркиндигине тоскоол кылып жатканы айтылган. Мындан тышкары Озода радиосу Борбор Азиядагы мурдагы советтик республика болгон Тажикстандагы маанилүү жаңылыктардын булагы болуп санала турганын жазышкан. Ал эми Вашингтон Пост гезитине Эмомали Рахмон тууралуу жаңы макалалар табылган жок. Жыйынтыгы Вашингтон Пост гезити Эмомали Рахмонду диктатордук ыкмалары үчүн кескин сынга алганы чын. Бирок бул кыргыз-тажик чек ара чыруу учурунда жарыяланган эмес.
Булак Т-Медиа чекиткейи.